Ош облустук ички иштер башкармалыгынын райондук бөлүмдөрүнө кызматтык унаалар тапшырылды. Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын материалдык техникалык базасын чыңдоо максатында ички иштер министри милициянын генерал лейтенанты Улан Ниязбековдун буйругунун негизинде ушул жылдын аягына чейин заманбап талаптарга жооп берген материалдык техникалык каражаттарды алып, ыкчам кызматтык ишмердикти бекемдөө боюнча иш-чаралар жүргүзүлүп келет. Анын натыйжасында 2023 жылдын 17 май күнү Ички иштер министрлиги тарабынан берилген 5 дана Chevrolet Cobalt үлгүсүндөгү кызматтык унаалар Араван, Кара Кулжа, Кара Суу, Ноокат жана өзгөн райондук ички иштер бөлүмдөрүнө тапшырылды. Тапшыруу аземи Ош облустук ички иштер башкармалыгынын демилгеси менен уюштурулган ар бир кесип ардактуу аталышындагы иш-чарага чакырылган Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Эрнис Толтоев, ички иштер органдарынын ардагери, милициянын отставкадагы полковниги Шамшыбек Мамыров, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ортопед травматолог дарыгери Сабырбек Жумабеков, Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Жамиля Исаева, Жалал Абад облусунун казысы Нематила Жээнбеков, чет тили мугалими жана ошондой эле чет тилин окутуу методика боюнча тренери Куцева Вероникалар катышкан иш-чарага туш келди. Жаңы автоунаалардын ачкычтарын Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Жоробеков менен биргеликте райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн жетекчилерине тапшырылды. Башкармалыктын башчысы автоунаалар кызматтын кызыкчылыгы үчүн туура пайдаланышы керектигин белгилеп, кылмыштардын алдын алуу жана бетин ачууда күнү-түнү талыкпастан иш алып баруу зарылдыгын айтты. Коюлган милдеттерди так аткаруу, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын сакталышын камсыздоо, элдин милицияга болгон ишенимин жогорулатуу багытында талыкпастан эмгектенүүгө чакырды.